Кыргыз эли те байыртадан эле өтмө маанидеги сөздөр менен өз сөздөрүн көркөмдөп сүйлөп келишкен. Ал тургай ошол сөздөр менен талим тарбия берип, сүйлөшүүчүгө өзүнүн оюн кенен жеткире да билишкен. Ал эми бүгүнкү күндө шаар тургундарыбыз деги эле жаштарыбыз өтмө маанидеги сөздөргө, эскирген сөздөргө кандай түшүнүшөт? Мунун баарын сиздер алдыда 20 мүнөт бою телетест көрсөтүүсүнөн көрө алмакчысыздар. Саламатсыздарбы? Эгер эсиңиздерде болсо, биз мурунку көрсөтүүбүздө жалпы шаар тургундарына макал узатып, анын ичинде телегөрүүчүлөрүбүз үчүн дагы макал узаткан элек. Дал ошол макалдын түшүп калган бөлүгүн алгачкылардан болуп тапкан биздин телегөрүүчүбүз бар. Ал бизге суроосун эң биринчилерден болуп Instagram баракчабызга жиберген. Дал ошол телегөрүүчүбүздү жеңиши менен куттуктайбыз дагы. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн сиздердин дагы эң сонун белек утуп алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Андыктан дароо азыр кол телефонуңузду колуңузга алыңыз дагы. Бул көрсөтүлгөн Билим Илим каналынын Instagram баракчасына катталыңыз. Көрсөтүүнүн аягында сөзсүз түрдө белеги менен суроо сиздер үчүн жаңырмакчы. Кыргыз элинин өтмө маанидеги сөздөрүн кандай түшүнөсүз? Ошол боюнча тест беребиз. Биз менен тест ойногонго даярсызбы? Ооба, дайым. Анда Жазгүл жакшылап угабыз. Куйма кулак дегенди кандай түшүнөсүз? Куйма кулак укканын айтып берген да. Ошондой кылып айтып берген. Демек уккан дал өзүндөй кылып айтып берген дейт. Ооба. Сиз куйма кулактардын катарын толуктайсызбы? Жок. Демек унутуп каласыз, Ооба, унутуп калам. Жогорку окууда жайда окуйт экенсиз, тест тапшырып жүрөсүз. Албетте тесттин 4 варианты, анан 4 варианттын ичинен бирөө туура болот, Анда мен сизге 4 вариантын окуйм, жакшылап угуп турабыз, Жооп берем. А варианты укканын тез унуткан адам дейт, куйма кулак деген. Б варианты укканын такыр айтпаган адам дейт. Ал эми В варианты укканын гана айткан адам дейт. Ал эми Г варианты укканын эч унутпаган адам дейт. Г вариант. Укканын эч унутпаган. Демек азыр сиз туура таптым деп ойлоп атасызбы же жокпу? Жок, туура таппадым окшойт. Деп ойлойсуз, Эгер туура таап калсаңыз, анда бизге ырдап бересизби? Жок. Эмнеге туура таап калсаңыз, бизге ырдап бериңиз. Эгер туура таппай калсаңыз, анда жашнакай болуп коштошойлу. Ырдап бересиз? Анда мен тесттин жообун айтайынбы? Тесттин жообун айтасыз. Ооба. Туура тапсаңыз, Туура тапсам, ырдайсыз, ооба, ырдайм. Туура таппасам. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, биз ким эле атабыз? Жазгүл. Жазгүлдүн өзүнөн сөз алдык, өзү айтты, Демек туура тапса бизге ырдап берет, туура эмес таппай калса, анда биз жашнакай болуп коштошо турган болдук. Сиздер дагы ушул суроонун жообу кайсы экен деп кызыгып жатсаңыздар, анда кол чабуулар болсун. Жазгүл биздин сурообуздун Г варианты. Демек укканын эч унутпаган адам бул куйма кулак деп туура тапты. Келиңиз эми Жазгүл, бизге өзүңүз сөз бергендей кыска нуска созулон туурдап бересиз. Мен мезгилдерден жазды сүйөмүн, жазымда сен эч келбедиң. Азаматсыз. Демек өзүңүздүн берген сөзүңүздү бир аз болсо да жөндөп ырдап бердиңиз. Талантыңыз мындан да ташкындасын. Албетте мынакей кыргыз элинин унутта калып бара жаткан өтмө маанидеги сөздөрдүн мыкты деңгээлде чечмелей албасаңыз дагы жоопту туура бердиңиз. Ошондуктан биздин өнөктөшүбүз болгон Семетей кино театрына бир адамга чакыруу билетин ыйгарабыз. Жеңишиңиз куттуу болсун. Кадырман телегөрүүчүм, биз азыр Алымбек Татка этнографиялык борборунда эс алуучуларга дал өзүбүздөн тесттик суроолорду берип жүрөбүз. Анда эмесе келиңиздер, бул жерде бир сулуугубуз турат, ал сулуугубуз менен баарлашсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кимди күтүп жатасыз? Досум күтөт. Азаматсыз, атыңыз ким? Атым Нурайым. Нурайым. Демек биз азыр ЛТРдин Билим Илим каналы сизге тест беребиз. Туура жооп берсеңиз, анда албетте белек да беребиз. Ойногонго даярсызбы тест? Макул. Демек, макул болгонуңузга ыраазычылык билдиребиз дагы. Тестти окуйбуз. Мурдуман алысты көрө албайм деген сөз кандай маанини билдирет? Зрениясы начар адам го дейм. Мурдуман алысты көрө албайм деген, Алыс. Эми өтмө маанидеги сөздөр дегенди кандай түшүнөсүз, Нурайым? Мисалы
ошол сөздү сразу эле кабыл албай анын башка маанисин түшүндүрүш керек ошондой. Кыйыр өтмө мааниде түшүнөбүз, а? Ал эми сиз ушул мурдуман алысты көрө албайм деп бирөө курбуларыңыз же бир сиз менен сүйлөшүп жаткан адам айтып калса кандай түшүнөт элеңиз? Мурдуман алыс бир аз зрением начар деп түшүндүм. Азамат, сиз келиңиз, анда жалпы теле көрүүчүлөрүбүзгө дагы маалым болуш үчүн биз тесттин 4 вариантын окуйбуз. Ал эми сиз өзүңүзгө туура деп тапкан вариантты бизге айтышыңыз керек. А варианты көздүн начар көрүүсү дейт. Б варианты ой жүгүртүүнүн чектелгендиги дейт. В варианты өз кызыкчылыгын гана ойлоону билдирет дейт. Ал эми Г варианты илим билимдин жетишсиздигин билдирет дейт. Ошо зрениясы начар адамды айтат го дейм. Же ой жүгүртүүнүн кыскалыгын билдирет экен. Б вариантына токтоло берейин. Ой Демек, жүгүртүүнүн кыскалыгын. ой жүгүртө албай атам бир аз деп эле айтып койбой ушинтебизби? Мындай алысты көрө албайм дегенге окшош. Бир аз ой жүгүртө албаган адам ошентип айтса керек да. Алысты көрө албай атса, тиги жерде эмне турганын көрө албай атам деп эле айтып койбойт белек. Анда зрением начар деп ошону белгилеп эме кыла бериңизчи. Эмне үчүн анын көрүүсү начар деп мурдуман алысты көрө албайм деп биз айтабыз? Мындай көзгө мурун эң жакын болуп атпайбы, ошон үчүн эмеспи? Ошо биринчи вариантка токтоло берейинчи. Демек сиз жогоруда өзүңүз сонун айтып бердиңиз да, өтмө маанидеги сөздөр анын бир башка жактан келип берген мааниси деп. Ошондо биз кандай айтабыз? Ошо Эки варианттын кайсысына токтолобуз? Б вариантын ала берелик анда. Демек ошондо биз көздүн начар көрүүсүнөн кайттыкпы? Ооба, баягы фразеологизмдер өз ошол нерсени эмес, башка нерсени түшүндүргөн үчүн го дейм. Дагы кандай ушул сыяктуу мурдуман алысты көрө албай жатам, куйма кулак деген өтмө маанидеги кандай сөздөрдү дагы өз сөздөрдүбү? Колтугуна суу бүркүү деген. Сиз дагы Артынан бычак уруу, көзүн май басып калуу деген сыяктуу. Демек сиз кыргыз тили жана адабиятынан мыкты окуган окшойсуз, Тестте орто тапшырганбыз да. Орто тестти. Демек жалпы республикалык тестирлөөдө дал ушул суроолор кездешет, Фразеологизмдер биз тапшырган убакта эң көп түшкөн болчу да. Анда эмесе жалпы теле көрүүчүлөрдү күттүрбөстөн, Нурайым сизди да күттүрбөстөн биз тесттин туура жообун белгилейли. Албетте сиз жогоруда баса белгилеп айткандай, фразеологизм сөздөрү бул өтмө маанини билдирип, кандайдыр бир ойду бере алат деген сонун маалыматты айтуу менен мурдуман алысты көрө албайм деген бул туура жообу ой жүгүртүүнүн чектелгендигин билдирет. Демек сиз биздин телетест көрсөтүүбүздүн жеңүүчүсү болдуңуз дагы. Биздин өнөктөшүбүз болгон Семеттей кинотеатрынан бир адамга чакыруу билетине ээ болдуңуз. ЛТРдин билим каналы тест беребиз. Сизге суроо, тесттик суроо. Каргы деген эмне? Каргы. Билбейт экенмин. Анда 4 вариантын окуйм. А. Өсүмдүктүн бир түрү. Б. Кечке каргай берген кемпирди ушинтип тергешкен. Кечке каргай берген кемпирди дейт. Ал эми В. Иттин мойнуна тагылуучу кур. Гсы. Карганын эскиче аталышы. А варианты деп ойлойм. Өсүмдүктүн бир түрү. Каргы деген өсүмдүк уктуңуз беле? Жок, эми башка варианттарда жакындашпайт да. Сиздин туура деген жообуңуз? Ошо А вариант. А варианты. А варианттан эч жак өтпөйсүзбү? Жок. Туура деп жооп бердим дейсизби? Билбейм. Жеке сезимдер кандай айтып атат? Бул сөздү мурда уккан эмес экенмин. Демек сиздин туура деген жообуңуз А вариант болду. Саламатта барыңыз. Сиз менен коштошобуз тилекке каршы. Саламатсызбы? Саламатчылык, рахмат сиздерге. Биз дагы экскурсия сабакка чыкканбыз. Сиздерге жолугуп калдыңыздар, калганыңызга кубанычтабыз. Мүмкүн болсо айтып өтсөңүз, окуучуларды алып келдиңизби? Мен студенттер менен экскурсия сабакка чыкканмын. Экскурсия сабагымдын максаты бул улуттук каада салт, тарыхый жерлер менен тааныштыруу, достук мамилени чыңдоо, ушул сыяктуу темада чыкканбыз.
Анда сиздер дал ушул темада экскурсия сабакка чыксаңыздар, бүгүнкү биздин темабызга дагы дал келет экенсиздер. Бизде бүгүн өтмө маанидеги жана эскирген сөздөр боюнча тесттик сурамжылоо жүргүзүп жүрөбүз эдик. Анда эмесе сизге мен суроону узатайын, даярсызбы? Даярмын. Каргы деген эмне? Каргы деген бул буюм болуш керек. Эскирген буюм азыркы учурда колдонуудан чыгып калган. Каргы Угуп көрдүңүз беле буга чейин? Мүмкүн адабий чыгармаларда? ооба, адабий чыгармаларда кездештиргем. Мүмкүн болсо кайсы чыгарма? Сөздөрдө кездештиргем. Каргы деген бул кайыштан жасалган буюм болуш керек. Келиңиз, анда мен сизге маалымат иретинде 4 вариантын окуйм. А варианты өсүмдүктүн түрү, Б варианты кечке каргай берген кемпирди ушинтип тергешкен дейт. В варианты иттин мойнуна тагылуучу кур, ал эми Г варианты карганын эскиче аталышы. Жок, карганын эскиче аталышы дагы эмес, өсүмдүк дагы эмес, ошол иттин мойнуна тагылган кур. Мергенчилер колдонгон буюм болгон. Анда эмне биз кечке каргай берген кемпирди мынтип айта албайбыз? Жок, аны Айтсак болобу? шал деп коюшат. Демек, Каргы бул буюм, мергенчилер колдонгон байыркы буюм. өзүңүзгө ишенимди айтып жатасызбы? Ооба. Каргы деген бул иттин мойнуна тагылуучу кур каргы деп аталган экен. Сизди суроонун жообун туура деп жооп бердиңиз. Албетте биз жогоруда сөз бергендей белек беребиз дегенбиз. Сизге Лидер Азия окуу борборунан учурда жүрүп жаткан курстарга 1500 сомго арзандатуу купонун бердик. Албетте Лидер Азия окуу борборуна барып, арзандатуулар менен дагы да башка билим боюнча, башка багытта билим алсаңыз. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем силерге. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз ким? Канзада. Канзада, эң сонун атыңыз бар экен. Бул жерде эмне кылып отурасыз? Бул жерде тестке даярданып отурам. Демек жакында экзамен экен. Ооба. Анда келиңиз, биз бере турган тесттен дагы өзүңүздү сынап, экзамендин алдында өткөрүңүз, Макул. Ханзада, негизи эле эскирген сөздөр, фразеологизм сөздөр, өтмө маанидеги сөздөргө кандай карайсыз? Фразеологизм сөздөр, эскирген сөздөр бул колдонуудан чыгып калган сөздөр деп түшүнөм. Мен түшүнөм. Бүгүн деле колдонобузбу ошол сөздөрдү? Анча-мынча колдонгон учурлар болот. Негизи ушул сөздөрдү колдонуу шартпы? Шарт. Ооба. Анткени Түз адамдардыга түз айтып, адамдардын мисалы үчүн көңүлүн ортоп албаш үчүн өтмө мааниде кыйтып айтып, неме алып койсок, аларды тарбияласак дагы болот, ойлондурсак дагы болот дегенде, Ханзада, келиңиз, анда мен сизге тесттин суроосун окуйм, ал эми сиз ойлонуп туура жооп бересиз. Төгөрөктүн 4 бурчу дегенде эмнени түшүнөсүз? Төгөрөктүн 4 бурчу дегенде бул ошол жер жүзүндөгү баягы бардыгы төгөрөктүн 4 тарабы төп келишкен, төгөрөктүн 4 бурчунан деши баягы жерди деп түшүнөм эми. Жерден. Суроонун варианттарын окуйм, а сиз жакшылап тыңдайсыз. А варианты ак калпактын көрүнүшү дейт, ак калпактын көрүнүшүн. Б варианты айлананын ичиндеги 4 бурчтукту дейт. Ал эми В варианты бүтүндөй дүйнө жүзүн. Г варианты 4 бурчтуктун ичиндеги айлананы дейт. Төгөрөктүн 4 бурчу деп түшүнөм деп ойлойм. Демек, төгөрөктүн 4 бурчу дегенде биз кайсы вариантты туура деп табабыз? Бүтүндөй жер дүйнө жүзү В варианты бүтүндөй дүйнө жүзү да. А эмне үчүн биз бүтүндөй дүйнө жүзү деп койбой эле анан төгөрөктүн 4 бурчу дей беребиз? Төгөрөктүн 4 бурчу. Мааниsin түшүнөсүзбү? Жок, түшүнбөйм. Төгөрөктүн 4 бурчу деген сөздү кандай түшүнөсүз деген тесттик сурообузга бүтүндөй дүйнө жүзүн түшүнөмүн деп туура жооп берди. Албетте, Ханзада, сизди жеңишиңиз менен куттуктайбыз дагы. Бизден демөөрчүбүз болгон Семетей кинотеатрынан учурда жүрүп жаткан кинолордун бирин көрүп келүүгө бир адамга чакыруу билетин ыйгарабыз. Албетте, кайсы кинолор жүрүп жатат деп урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер дагы ал эми Ханзада сиз да кызыгып калган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө бул жерде чыгып турган Instagram баракчаларына кирип, ал жерден маалымат алсаңыз болот. Билеңиз менен куттуктайбыз. Рахмат, чоң ишиңиздерге ийгилик. Өтмө маанидеги сөздөр дегенди кандай түшүнөсүз? Өтмө маанидеги сөздөр бул фразеологизм сөздөр. Бизге мындай
түздөн түз кабыл албай кыйыр түрүндө түшүнөбүз го ошондой сөздөр. Демек, сиз кайсы сөздөрдү көп колдоносуз? Мен жашоодо көп эле колдонобуз. Көз ачып жумгуча, тили буудай кууруйт. Ушул сыяктуу сөздөр. Демек, сиз тили буудай куургандардын катарына киресизби? Жок, кирбейм. Тили буудай кууруйт деп кимдерди айтасыз? Өтө көп сүйлөгөндөрдү айтасыз. Демек, көп сүйлөгөндөрбү же маанилүү сүйлөгөндөрбү? Маанисиз анан өтө көп сүйлөгөндөрдү айтсак. Демек, бул дагы биздин кыргыз элинде бир сөзүбүздү көркөмдөп, маанини так жеткирүүчү сөздөр десек болот, Ооба. Келиңиз анда дал өзүңүз жогоруда мисал келтиргендей эле, мен дагы сизге өтмө маанидеги бир сөздү берем, анын маанисин бизге чечмелеп беришиңиз керек. Дээринде бар дегенди кандай түшүнөсүз? Дээринде бар деген мындай. Нарагында бар деген сыяктуу. Нарагында, каягында? Бештей баланын бек болорун ким билет дегендейчи, мындай чымыны бар деп дагы айтып коебуз го, өтмө түрдөчү. Ушундай дээринде бар. Бул бала болот деп коюшат го, дээринде бар депчи. Ошондо тагыраагы бир сөз менен айтыңызчы. Тагыраагыбы? Дээринде бар. Болор бала, акылында бар дегенди түшүнөсүз. Ооба. Келиңиз анда биздин варианттарга карап, ошол жерден өзүңүздүн туура деген вариантыңызды тандап бересиз. А варианты сөз өнөрүн сүйүүнү дейт. Б варианты сыртты сымбаттуулукту айтабыз дейт. Ал эми В варианты тубаса шыктуулукту. Г варианты эрки күчтүүлүктү дейт. В вариант. Тубаса шыктуулукту. Ал эмне бир нерсеге жөндөмдүү же шыктуу деп койбой биз дээринде бар дейбиз. Ооба, дээринде бар деген биз. Ошон үчүн кыргыз сөз байлыгына кирип атпайбы? Демек, Дээринде бар, тубаса шыктуу. мисал келтириңизчи, кимди биз дээринде бар деп айта алабыз? Дээринде бар деп, мисалы, бир таланттуу баланы көрсөк, бунун дээринде бар да депчи. Же адептүү бала болсо, дээринде бар дейбиз. Туура жооп бердим деп ойлоп атасызбы? Ооба, калган варианттарында алысыраак экен. Демек, сиз аябай өзүңүз жогоруда айткандай тили буудай кууруй турган кыздардан экенсиз. Келиңиз, дароо токтолбостон 3 макал айтыңызчы бизге. 3 макал. Кайсы темада де? Боло берет, өзүңүз колдонуп жүргөн макалдар. Кыздын 40 жашы улуу. Токтоп калсаңыз да бересиз. Улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо. Эги. Жашатка бир камчы, жаманатка 1000 камчы. Демек, сиз жетишип айтып калдыңыз. Анда келиңиз, биз ушул сиздин сурооңуз туура же жообуңуз туура же туура эмес экендигин аныктайлы. Жалпы телекөрүүчүлөр да күтүп жатат болуш керек. Дээринде бар деген бул, урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда биздин замандашыбыз айтып өткөндөй, тубаса шыктуу. Демек, мунун сиз жогоруда айткандай ары жагында, же болбосо нары жагында бар да дегенди билдирет экен. Сиздин сурообузга туура жооп бергендигиңиз үчүн биздин өнөктөшүбүз болгон Семетей кинотеатрынан бир адамга чакыруу билетин ыйгарабыз. Барып, сөзсүз түрдө Семетей кинотеатрында учурда жүрүп жаткан кыргыз кинолорун өзүңүз каалаганда көрүп келесиз. Ал эми маалыматты болсо бул жердеги Instagram баракчасынан алсаңыз болот. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүнүн башында сиздерге айтып өткөндөй, сиздер үчүн жаңыруучу суроого дагы кезек келип жетти. Анда эмесе баарыбыз жакшылап угабыз дагы, дароо биринчилерден болуп суроонун жообун жөнөтүүгө ашыгабыз. Жамбы дегенди кандай түшүнөсүз? А варианты уюлтулган накта күмүш, Б варианты каухар чөгөрүлгөн шакек, В варианты жамбаштын башкача аталышы, ал эми Г варианты ат жабдыгы. Эгер ушул суроонун кайсы жообу туура деп белгилесеңиз, анда дароо биздин бул Билим Илим каналынын Instagram аккаунтуна жөнөтүңүз дагы өзүңүздүн белеңиздин ээси болуңуз. Сиздер 20 мүнөт бою телетест көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.